Дээрлик жарым жылдан бери Кыргызстан аркылуу чыгып жаткан акчалар тууралуу талкуулар токтой элек. Көптөгөн суроолор жоопсузбойдон турат, коом ичиндеги күмөнөөлөр дале турат. Бүгүнкү эфирибизде дал ушул маселенин үстүндө талкуу жүргүзөбүз. Сиздер 5 каналдын түз эфиринде учурда программасын көрүп жатасыздар. Аны мен Кутман Маматазимов алып баруудамын. Келген коноктор менен тааныштырсам, Табалды Тилаев, Жогорку Кеңештин депутаты, Кубан Чороев, экономика боюнча серепчи, Айда Караева, Улуттук банктын өкүлү. Азаттык Кыргызстандан 7 жыл ичинде 700 миллион доллар чыгып кеткенин айтып чыккан эле. Мындай акчаны көрмөк турсун оозуна алып айтып көрбөгөн карапайым эл бул кандай акча, кимдин акчасы деген түрлүү күмөнөөлөрдү жараткан. Көрсө Кыргызстандан жылына миллиарддаган акчалар чыгат экен. Бул маалымат кече жакында гана белгилүү болду. Табалды Тилаев өкмөт башчыга суроо салгандан кийин ал расмий жооп берди. Азыр анда эмесе ошол өкмөт башчынын расмий жообуна көңүлүңүздөрдү буруп, андан соң эфирибизди улантабыз. Азаттыктын колуна төбө чачты тик тургуза турган документтер келип түштү. Биздин ишенимдүү булактар 2011 жылдан 2017 жылдарга чейинки аралыкта Кыргызстандан бир нече банк аркылуу 700 миллион доллар чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин билдиришти. Анын кеминде 250 миллион долларын ырастаган ондогон документ, банк дүмүрчөктөрү колубузга тийди. Урматтуу Мухаммедкалы Дүйшекевич, мына акыр күндөрү мына элибизди дүрбөлөңгө салып, азаттыктын иликтөөсү боюнча 700 миллион доллар боюнча. Сиз так айтыңызчы, өкмөт так айта албай атасыздар. Бул 700 миллион доллар биз кимге тиешелүү акча? Мамлекеттикиби же таможнядан алганбы же башкалардыкы? Ушуну так айтып коюңуздарчы. Бул мамлекетке эшеси барбы, жокпу ушул акча? Табалды Капырович, муну кимдин акчасы деп азыр эч ким так айта албай атабыз. Ошон үчүн азыр иликтөө следственный топ иштеп атат. Анан депутаттык комиссияда ошого чыксын. Мына азыр биз статистика мамлекетке тиешеси барбы, жокпу? Ошону айтыңызчы сиз. Же таможняга? Аныктайлы. Биздин оюбуз боюнча ал бизнестин акчасы. Анан ал кандай жол менен табылганын жана айтып атпайбы, кээ бири Кыргызстанга келип, анан кийин ошол жерде калып калчу Өзбекстандын грузу депчи. Аны да тастыктайлы, канчасы калган. Анан бул жерде да бир статистика бар экен да, эми баарыбыз билип алышыбыз керек. Бир жылда Кыргызстандан 90,5 миллиард доллар башка жакка которулат экен. 90,5 миллиард доллар. 18-жылы мына ушундай статистиканы берип атат, банктардын баарынан которулган. 6 айда 2019 ушул жылдыкы 48,3 миллиард доллар которулуптур башка жакка. Анан мунун ичинде канчасы жанагындай булар менен салыштырып көрсө, жана айтып аткан 700 миллион доллар кандай максат менен болгон, анын баарын тастыкташыбыз керек да. Мен азыр эч нерсе деп айта албайм. Эгер контрабанда жолу менен болгонун тастыктаса, аны менен күрөшүшүбүз керек анда. Бул кандайча болгон деп. Өзү айтып атат, мамлекетке тиешеси жок болсо жок деп эле айтып коюңуздар да. Элди дүрбөлөңгө салып, эл ойлоп атат, мамлекеттин акчасы урду алып чыгып кетип атат. Жок, бул бюджеттен эмес. Ошону айтыңыз. Бул бюджеттен эмес, бул бизнестин өзүнүн алакасында болуп аткан мамиле. Анан биздин территорияга келип, башка жака, Өзбекстандан келип, башка жака кетип аткан болсо, анда биздики өзүбүздүн банктын кызматы өзү аябай либеральный да. Арзаныраак кызматын алышы мүмкүн, акысын алышы мүмкүн. Ушулардын баарын салыштырып келип, бекеринен бизге келип, Өзбекстандага келген акча башка жака чыгып кетип аткан жок да. Муну да этият айтышыбыз керек да, бул эми бизнеске да аябай тоскоол болот өзү. Ошо азыр эми бизнесмендерди текшере баштайсыздар мунайынанчы. Аны токтотуп, андан көрө ошол бизнесмендерге жеңилдик катары мыйзамдаштырып бергиле. Мына биз кечөө акчасын. Табылды Капыр, кечөө биз угуп атабыз. Бир бизнесмен айтып атат. Мен бир айда 200 миллион доллар котордум дейт. Бүт документим турат дейт. Анан ушулардын баарын айта берсеңер кандай болот деп атат. Ошону мүмкүнчүлүк болсо анда мыйзамдаштырып бергиле ташыганга. Банк кымбат болсо, анда мүмкүнчүлүк бериш керек да. Ошон үчүн инвестор келет да. Мен да колдойм. Эгер легалдуу келе турган акчалар болсо, миллиард эмес, триллион болсо да которулсун да. Бизге акчабыз, экономика акча келип атат. Амнистия мыйзамын батыраак алып кириңиздер, биз колдоп беребиз. Мынакей Табалды мырза, сиз ушул суроону бергенден кийин ушул 90 миллиард доллар чыгып турары баарыбызга белгилүү болду. Сиз бул такта эми финанс катары сиз өзүңүз билесиз, ал 700 миллион доллар бизнестин акчасы экенин сиз өзүңүз билген болушуңуз керек. Бирок эл ичинде дали ушул мамлекеттин бюджеттеги акчасы чыгып кеткендей дали ошол күмөнөөлөр турабы? Бул суроону эмне себептен бердиңиз? Сөзсүз, бул биринчиден ошол тиешелүү министрликтер жана өкмөтүбүз
элге түшүндүрүү иштерин жеткизе албаган себебинен ушундай дүрбөлөңгө түштү да. Мында так эле айтып коюш керек эле, ошо кыска жөнөкөй тил менен бул элдин акчасы деп. Же болбосо жанагындай сөздөр көтөрүлгөндө бул мамлекетке тиешеси жок. Бул бажы кызматына тиешеси жок. Же бир жанагындай аттарга тиешеси жок деп баягы коркпой айтыш керек да мындай маселеде. Себеби Кутман мырза бул өтө туура маселе көтөрдүңөр да. Бул биз азыр акыркы убакта бардыгыбыз бир тиешебиз барбы же тиешебиз жокпу, бирибиз финансистпи же врачпызбы, ошо түшүнсөк түшүнбөсөк өтө чоң эксперт болуп алдык да. Бунун айынан мен ойлойм бул экономикабызга жана биздин келечекте мына бизнесмендерге жана негизи эле мамлекетке бул өтө көйгөй түзөт. Мындетип эле биз коомчулук көтөрө берсек, келген инвесторлорду куа берсек, же болбосо эң негизги көйгөй бул банктык купуя деп коет. Банктык купуя бул эң негизги, бул инвестицияны тарта турган жана адамга кепилдик бере турган бул банктык купуя. Эгерде биз мынтип эл көтөрүлө берсе, депутаттарга кайрылса, биз депутаттар же ушул тиешелүү органдар жанагындай фирмаларды текшере берсе, андан банкты текшерип, жанагы биздин бизнесмендердин сырыны ачып, канча акча менен оборот кылып атат, эмне жумуш кылып атканын биз көрсөтө берсек, бизде биз келечекте бул өтө баягы биринчиден инвесторлорду качырып атабыз, экинчиден бизди элибизди баягы бизнес кылууга баягы коркутуп алабыз да. Себеби көрүп атасыздар, ушундай себептердин айынан өлтүрүүлөр болуп атат, чоң эмес кичине акчага өлтүрүп атат. Биз мына Россия менен да ушинтип сайрап айта берип ар жерде мына 2 миллиард доллар которулуп атат, анан мындай, анан андай, ушундай коррупциялык жолдор бар деп атып, аныктабай туруп. Россия ал көтөрүлдү, өкмөтүндө көтөрүлүп, ошол жерде алар тапшырма берди, изилдегиле бул кайдан акча дегенде, сөзсүз изилдеш үчүн алар биринчиден чектөөнү коет, эмне акчалар деп. Мына бүгүн бизде Россияда иштеген биздин жарандарыбыз, ошол Россия менен иштеген биздин жеке ишкер жана бизнесмендерибиз өтө баягы кыйналып атышат. Ошо акча которууда, акча алып келүүдө биздин керек болсо ушул өзү иштеп тапкан акчаны которо албай жүрөт да. Мына эле ошонун себебинен самолетто наличка акчаны көтөрүп, мына бир жараныбыз өткөндө атып кетти, бирөөнү кече атып акчасын тартып алды. Ушундай биз жолдорго барабыз. Эгер биз мына мүмкүнчүлүк берсеңиздер, мен айтып берсем, ушул Кытай менен ушу 700 миллион доллар деле ушу негизинен Кытай, Турция ушулга кетет да биздин. Мына өкмөт башчысы да айтты, биздин банк системасы өтө либералдуу да. Мисалы үчүн Өзбекстанда, Тажикстанда банк системасы бизден артта калган да, мындайча айтканда. Анан Кытай мамлекети менен биздин жеке ишкерлер жана биздин бизнесмендердин өтө баягы иштөөсү такталып, аныкталып, бизге ишеними өтө чоң. Себеби ушул жерде мына Дордой болобу, же болбосо Оштон Кара суу базары болобу, болбосо Өзбекстандын рыногу болобу, же Тажикстандын рыногу болобу, өтө чоң жакшы шарттарды коюлуп калган. Ушу чоң заводдор менен, мисалы үчүн, ошол эле банктар менен контракттар түзүлүп, биздин ишкерлер ушул Дордойдон келип, акчасын ушул жерде эле ушул фирмаларга төлөп коет. Мисалы, ал фирмалардын өзүнүн контрагы бар Кытайда, банк менен контрагы бар. Алар билет, эмне товар заказ беришти. Ушул жерден акчасын төлөйт. Ошол фирма так айткан күнүндө баягы айткан товарын алып келип берет. Өзбекстанда андай мүмкүнчүлүк жок. Алар да бизнесмендери биздин алган маалымат боюнча келип, ушул биздин ишкерлер аркылуу кайрылып, өзүнүн товарларын Өзбекстанга биздин ушул банктар аркылуу акчасын которот. Жана товарларында биздин ушул ишкерлер аркылуу которуп, себеби бизге ишеним чоң ошол Кытай мамлекетинен да, Кытай ошол ишкерлер тарабынан да. Рахмат. Кубан мырза, мына сиздер экономиканы жакшы түшүнгөн инсандарыбыздын бирисиз. Убагында мынакей 700 миллион долларга барыбыз дүрбөп аттык эле, ал бүгүн мына 90 миллиард доллар чыгары жылына белгилүү болуп атат. Бул кичинекей Кыргызстан үчүн нормалдуу көрүнүшпү? Сиз кандай кабыл алдыңыз? Маселе мындай да, биз караш керек да, бул жанагы премьер-министр айтып аткан цифралар бул ошол жалпы оборотту айтып атат да. Мисалы, бир акча алмаштыруучу жайда деле бир 100 000 доллар, 10 000, мисалы 10 миллион сом болсо, ал бир айдын ичинде 100 жолу тегеренет да. Ошондо 100 000 доллардын тегеренгени бир 10 миллион болуп кетет. 10 миллион сомдун тегеренгени бир 500 миллион болуп кетет. Анан ошону айырмалап билиш керек да. Экинчиден болсо, чындыгында эле бул бизде
Кыргызстанда либералдуу банк режими бар. Бун менен тескерисинче биз муну сактаганга аракет кылышыбыз керек да. Анан үчүнчүдөн көп чет элдик компаниялар Кыргызстан банктарынан эсеп ачууга аракеттенишет да, анткени ушул режимден пайдаланып. Анан биздин банктар будан пайда эле табат да. Мисалга айтсак, мисалы Кипр мамлекетинде убагында банктардагы ошо балансында запасынын акчасы өзүнүн ички дүң продукциясынан 8 эсе көп болчу да. Анткени кичинекей Кипр болгону менен банктарда ушундай либералдуу режим болчу. Акыркы жылдарда ошо Евросоюздагы баягы регуляция күчөгөндүктөн Кипрдин банктарында да андай мүмкүнчүлүк болгон жок. Кийин Литва, Эстония, Латвияда дагы ошондой банктар мындай кыскарылды да. Анан ошондуктан акыркы убактарда ошо Кыргызстандан көп компаниялар счет ачканга кызыктар болуп атат. Анан эгерде биз ушундай маалыматтар менен баягы элди дүрмөлөңгө салып ушундай чоочута берген болсок, анда ошо банк системасына инвестициялардын келиши дагы, жеке эле инвесторлордун келишин дагы азайтат да. Демек сиз ошол азаттыктагы 700 миллион долларды деле азыркы 90 миллиард доллар эми сиз айтып атасыз, канчасы ички жакта айланды, аны такташ керек деп атасыз. Мейли андан азыраак кылып эсептеп көргөндө деле негизинен муну жакшы көрүнүш деп эсептейсизби? Негизинен эми бардык нерседе арасында ар кандай болот да. Мисалы ошол эле 1 миллиарддын ичинде эми тазасы бир 950 миллион болушу мүмкүн да. Анан кири мисалы 5 миллион болушу мүмкүн да. Анан биз таза кирин айырмалабай эле бардыгын бир баягы жүккө салып берсек болбойт деп ойлойм да. Рахмат, ушул жерде бизде жарнамалык тыгынуу бар экен, ошого орун берип, андан соң эфирибизди улантсак. Жакындарыңыз менен ойдогудай